Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Улуттук банк 2025 жылдын 1-кварталы үчүн акча кредит саясатынын отчетун жарыялады жана ушул тема боюнча биз кенен маалымат бермекчибиз. Биздин суроолорго Улуттук банктын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбеткул кызы жооп бермекчи. Саламатсызбы, Айнура Мамбеткуловна? Саламатсызбы. Ушул жылдын акча кредит саясаты боюнча ушул жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы менен бөлүшүп кетсеңиз, Кыргыз Республикасында баа динамикасында эмнелерди айтып кете аласыз? Ошондой эле инфляциянын кандай деңгээли байкалып жатат? Рахмат сиздин сурооңузга. Жалпысын айтып кетсем, жыл башынан бери Кыргыз Республикасындагы инфляциялык динамика туруктуу деңгээлде сакталып турат. Биз былтыркы жылы декабрь айында Улуттук банк өзүнүн акча кредит саясаты боюнча өзүнүн билдирүүсүн берген 2025 жылга карата. Бул билдирүүдө берилген жыл ичинде, жылдын аягына чейин Улуттук банк баа динамикасын 5,7% максаттуу көрсөткүч тегерегинде кармап туруу деген билдирүү берген. Буга ылайык Улуттук банк өз акча кредит саясатын жүргүзүп келип жатат. Ал эми 4 айдын ичиндеги динамиканы айта кетсем, негизинен туруктуу баа динамикасы жыл башынан бери апрелдин ичинде баанын динамикасы 2,2% өскөн. Ал эми жылдык мааниде апрель айынын жыйынтыгы боюнча 7,1% өскөн. Бул Улуттук банктын болжолдорунун тегерегинде болуп турат. Ал эми баа динамикасына болгон факторлор жөнүндө сөз кылып кетсем, негизинен азыркы учурда тышкы жагдайда, тышкы экономикалык жагдай туруктуу эмес болуп турат. Ал негизинен өзүңүздөр көрүп тургандай геополитикалык факторлор жана ошондой эле 1-кварталдын ичинде дүйнө жүзү боюнча дүйнөлүк сооданын политика саясаты өзгөрүлдү. Буга жараша бардык финансы рыноктарда дагы, дүйнөлүк жанагы азык түлүк рыноктарында, чекизат рыноктарында дагы баа динамикасы туруктуу эмес болуп, волатилдүү болуп турду. Бирок ошого карабастан биздин өлкөдө Улуттук банктын көргөн чараларынын жыйынтыгында баа туруктуу болуп турат, баалар. Ошондой эле айтып кеттүүн нерсе, бул азыркы биздин региондо башка өлкөлөрдө да баа туруктуулугун сөз кылган болсок, баа динамикасы жогору деңгээлде сакталып турат. Бул Россия Федерациясында, Казакстанда жана Өзбекстанда баа динамикасы алардын улуттук банктарынын көрсөткүчтөрүнөн өйдө болуп турат. Бул биздин өнөктөш өлкөлөр болгондуктан биз алардын экономикасына да жана инфляциялык динамикасына да баа берип мониторинг жүргүзүп турабыз. Ал эми Кыргыз Республикасындагы динамика туруктуу болуп, биздин күтүүлөрдүн чегинде болуп турат. Улуттук банк өлкөдө баалардын туруктуулугун сактоо үчүн кандай чараларды көрүп келет? Өзүңүздөр билгендей, Улуттук банктын эң негизги максаты бул баа туруктуулукту сактоо. Ал эми баа туруктуулукту сактоо үчүн Улуттук банк өз тиешелүү акча кредит саясатын жүргүзөт. Акча кредит саясатын жүргүзүүдө өзүнүн негизги инструменти бар. Бул эсептик чен болуп эсептелинет. Бул эсептик чен аркылуу, аны орнотуу аркылуу Улуттук банк өлкөдөгү акчанын динамикасын, экономикадагы баалардын туруктуулугун сактап турат. Өзүңүздөр билгендей, былтыркы жылды ичинде эсептик чен этап менен төмөндөтүлгөн болчу. Эгерде жыл башында 13% болсо, жылдын аягында 9%ке чейин төмөндөтүлгөн. Ал эми азыркы учурда Улуттук банк баа динамикасына жана тышкы факторлорго, экономиканын ичинде болуп турган жагдайга баа берүүнүн негизинде биз көрүп турабыз, кээ бир инфляциялык факторлор бар болгондугуна байланыштуу эсептик ченди 9% чегинде кармап туруу чечими кабыл алынып келинген жыл башынан бери. Бул чечим негизинен баа динамикасына жетүүгө жана туруктуулугун сактоого негизделген. Улуттук банктын эсептик ченден башка дагы бир нече акча кредит саясаты жагындагы инструменттери бар. Анын ичине өлкөдөгү акчанын көлөмүнүн тескөө
инструменттери бар. Ал биз айткандай стерилизациялоо инструменттери деп коебуз. Ал негизинен ноталар улуттук банктын жана депозиттери болуп эсептелинет. Азыркы жагдайды айтып кетсек, банк системасында үстөк ликвиддүүлүк байкалууда. Ал эми бул өз учурунда баа динамикасына өзүнүн таасирин жол бербөө максатында улуттук банк анын бул үстөк ликвиддүүлүктү стерилизация кылып, өлкөдөгү акчанын көлөмүн тескеп жатат. Ошондой эле улуттук банк валюта рыногунда дагы өз саясатын тиешелүү алып барууда. Жыл башынан бери бир нече валюталык интервенциялар жүргүзүлгөн, бирок бул интервенциялар курстун кескин өсүп кетпесине жол бербөө максатында жүргүзүлгөн. Негизинен биз азыркы учурда валюта курсу рыноктук механизмдер менен турукташылып, анын негизинде калыптанып турат. Ушул негизги инструменттер аркылуу акча кредит саясаты жүргүзүлүп, ошонун жыйынтыгында азыркы баа туруктуулугун биз көрүп турабыз. Кыргызстанда калыптанып жаткан экономикалык активдүүлүк боюнча сөз кылып кетсеңиз. Негизинен Кыргыз Республикасында азыркы учурда экономикалык активдүүлүк жогорку деңгээлде сакталып турат. Негизинен эле бул 3 жылдын ичиндеги активдүүлүк башка өлкөлөргө караганда жогору деңгээлде болуп турат. Экономика 9%дан кем эмес темптер менен өсүүдө акыркы 3 жылдан бери. Ал эми азыркы 4 айдын ичин караган болсок, январь апрель айынын ичинде экономика 11,7%га көбөйгөн, өскөн. Негизинен бул кызмат көрсөтүүлөр секторунда, курулуш секторунда, ошондой эле өнөр жай секторунда экономикалык активдүүлүк жогору болгондугуна байланыштуу азыркы учурда биз жогорку деңгээлдеги активдүүлүктү көрүп турабыз. Негизинен азыркы учурда курулуш сектору көрсөтүп турат. 53,3%га 4 ай ичинде өскөн. Ошондой эле негизгиси бул кызмат көрсөтүүлөр. Анын ичинде соода саттык негизги фактор болуп турат. Анын негизинде биз көрүп турабыз, что бул өзүнүн потенциалдуу деңгээлинен жогору болуп турат экономикадан өсүшү. Ошондой эле ички факторлорду караган болсок, суроо талап жагынан суроо талап дагы жогору деңгээлде сакталууда. Ал негизинен калктын айкын эсеси өскөнүнө байланыштуу негизинен экономикалык активдүүлүк да сакталууда. Ошондой эле дагы бир фактор болуп, бул өлкөгө келип түшкөн акча которуулардын дагы деңгээли жогору деңгээлде болуп турат. Алар позитивдүү динамикасын көрсөтүүдө акыркы 2-3 жылдын арасында. Бул дагы өз фактор болуп, экономикадагы активдүүлүктү жогорулаганга бир жол берүүдө. Экономиканы кредиттөөнүн учурдагы абалы тууралуу айтып берсеңиз. Негизинен азыркы учурда реалдуу экономиканы кредиттөө темптери жогору деңгээлде болуп турат. Жыл башынан бери 4 айдын ичиндеги динамиканы караган болсок, 15%дан жогору өскөн банктар кредиттеген. Ал эми жалпы көлөмүн айта кетсем, 4 айдын ичинде 393 миллиард сомдон ашык болгон. Негизинен бул кредиттер банктар тарабынан калктын керектүү максаттарына берилүүдө. Мына орусча айтканда потребительский кредиты деп коебуз. Ошондой эле башка реалдуу сектордун дагы башка секторлор тармактары да активдүү кредиттөөлүүдө. Карап кетсек, ал өнөр жай, айыл чарба тармагына берилип атат азыркы учурда, жана ипотекага. Ошондой эле курулуш, транспорт жактарында кредиттердин өсүшү байкалууда жыл башынан бери. Маегибиздин аягында болжолдоолорго токтолуп кетсек, улуттук банк 2025-жылдын аягына чейин инфляцияга кандай басым берет? Биз өзүбүздүн болжолдорду инфляция боюнча жана экономиканын өсүшү боюнча болжолдорду биз өзүбүздүн акча кредит саясат жөнүндөгү кварталдык отчетубузда бергенбиз. Ал азыркы учурда биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча чыкты. Ал уже улуттук банктын сайтында жайгаштырылган. Ал эми бул отчетто берилген болжолдор негизинен
тышкы жана ички факторлордун, инфляциянын жана экономиканын өсүшүнө болгон факторлорго баа берүү, аларга мониторинг жүргүзүү жана аларды аналитикалык модельдештирүү инструменттерин колдонуу аркылуу алынган болжолдор. Ал эми болжолдор жөнүндө сөз кылып кетсем, жыл аягына чейин Улуттук банк күтүүдө жылдын аягына жакын аягына чейин баанын туруктуулугу 5 жана 7% деңгээлинин арасында калыптанат. Ал эми экономикалык өсүш боюнча баа берип кетсек, Улуттук банктын баа берүүлөрүнө таянсак, жылдын аягына экономиканын өсүшү 8,5 жана 9% деңгээлдин аралыгында өсүш күтүлөт. Негизинен азыркы дүйнө жүзү боюнча экономикалык жагдай туруксуз болгондуктан, геополитикалык факторлор күчөгөндүгүнө байланыштуу негизинен тышкы рыноктор туруксуз болуп турат. Эгерде кандайдыр бир шоктор болуп келген болсо, тышкы чөйрөдөн экономикага, инфляциянын динамикасына кандайдыр бир таасир берген болсо, Улуттук банк өз учурунда акча кредит саясатына корректировкаларды киргизгенге даяр жана баардык инструменттери бар, инфляцияны туруктуу деңгээлде кармап калуу үчүн. Айнура Мамбеткуловна, акча кредит саясаты боюнча актуалдуу маалымат менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер акча кредит саясаты боюнча кенен маалымат, толук маалымат алгыңыздар келсе, анда www.nbkr.kg сайтына кирип, банк жөнүндө бөлүмүнө кирип толук маалымат алсаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен коштошмокчубуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.